жетекчибиз Азамат мырза да? Да. Бул милдеттүү медициналык камсыздандырууда дары-дармектерди силер көзөмөлдөйсүздөр да? Ооба, биз ошо каражатын которуп беребиз. Ар ким саламаттык сактоо уюмдары ошо бөлүнгөн акчасына өздөрү тендерди өткөзүп өздөрү сатып алышат да. Силер саламаттык сактоо министрлиги менен ортомчусуңар, туурабы? Алар түз алып келе албай калган министрлик дары-дармектерди. Ар бир саламаттык сактоо больница жана эмелер өздөрү сатып алат да. Биз акчасын гана беребиз. Алар ошо өздөрүнүн сметасына жараша өздөрү бөлүштүрүп. Жок, алар саламаттык сактоо министрлиги өзү берсе болбойт. Сөзсүз силер ортодо туруп беришиңер керек да, туурабы? Биз мыйзам боюнча биз жанагы бирдик түш төлөө системасында ошо мыйзамды өзгөртпөйлү, силер сиз эле түз бере турган кылып. Кандай дейсиз? Биз ошо медстрахование боюнча жанагы эмнени кыйратып атасыздар? Азыр элдин баягы бир акылман айткан экен да, кайсыл мамлекетте дары-дармек сатуучу аптекалар көбөйсө, ал элдин саламаттыгына болгон мамлекеттин мамилеси билсе болот деп. Азыр аптекалар көбөйдү, дарылар кымбаттады. Кайсыл дарылар ооруканаларда бекер бересиздер силер? Биз ооруканаларга дары жана айтпадым, биз акчасын беребиз, алар өздөрү тендер эметип өздөрү. Жок, сиз билишиңиз керек да. Кайсыл дарылар элибизге бүгүн карыяларга, жаш балдарга кайсылар бекер берилет? Же бүт баарына сатып алышабы элдер? Биздики кошумча пакетибиз бар, милдеттүү медициналык. Ошол пакеттин негизинде биз 50%га чейин жеңилдетилген дарыны беребиз. Биздин жанагы аптекалар менен келишим түзүп, үй бүлөлүк дарыгерлер рецепт жазып берет. Ошо рецепт менен барганда Азамат мырза, маселе мындай болот да. Урматтуу директор сизби, жетекчи? Азыр дарылар абдан кымбаттап кетти. Көзөмөлдөсөңөр болобу ушуну? Биз эл тапкан акчасын дарыга эле иштетип атат да. Ооба, андан сырткары бизде жанагы кошумча 5 ооруга бизде толук бекер жанагында льготный рецепттер. Кайсыл 5 ооруга? Бул деген бронхиальный астма, аффективное расстройство, онкобольный терминальный стадии, ошо 5 категорияга биз эме беребиз да. 100% жеңилдетилген рецепт жазып беребиз. Гемодиализ боюнча кандай кетип атат азыр? Бардыгы ушуга суранып атышат. Кандай саясат бар сиздерде гемодиализди берүү боюнча? Гемодиализ боюнча өзүңүздөр билесиздер, былтыр мыйзам 23-ка кабыл алынганда былтыркыда 4700 болчу, бүгүнкү күндө 6500-гө көтөрдүк. 33 жеке менчилик гемодиализ борборлору менен иштейбиз. Андан сырткары 3 мамлекеттик борборлор бар. Бүгүнкү күндө 2200 бейтап бар. Ошолорго биз бир сеанска 6500дөн возмещение кылып берип атабыз. Мен айтайын деген бүт азыр жеке менчик аптекалар ушул дары-дармектерди кымбаттап элибизди кыйнап атат. Ошолорго көзөмөл буруш керек. Анан жалпы эле мамлекетте саясат болуш керек. Дарыканаларга, больницага чейин элдин ден соолугун, саламаттыгын сактай турган, чыңдай турган саясат жүргүзүш керек. Жалпы массалык спорт менен машууга, дене тарбияга көңүл буруш керек мамлекет. Сиздер болсо азыр карасаңыз, ар остановкада аптекалар ачылып алган. Силер болсо алардын баасын, алардын кирешелерин көзөмөлдөбөстөн кирип кеттиңер. Канча баа койсо ошончого макул болду. Мен сиздердин саясатыңыздарды колдобойм. Саламаттык сактоо министрлиги өзү деле жүргүзсө болот ушул дары-дармектерге акча бөлүүнү. Силер сиз деле. Рахмат.